Мугалимдерди мазактап кагып силкен окуучулар менен ата-энелерге айыппул салуу жана 5 суткага чейин камоо жазасын берүү сунушталды. Мындай мыйзам долбоорду Жогорку Кеңештин депутаттары Мирлан Самыйкожо менен Аманкан Кенжебаев иштеп чыгып, коомдук талкууга чыгарды. Демилгечилер мугалимдерди сыйлабагандык билим берүүнүн төмөндөшүнө алып келерин белгилешкен. Мыйзам долбоору колдоо тапса, мугалимдерди мазактаган окуучуларга жаза катары 2 же 3 миң сом айыппул салынат. Ушундай эле укук бузуу 1 жыл ичинде кайра кайталанса, айыппулдун өлчөмү 5 миң сом болот. Же аларга карата 3-5 күндүк административдик камак чарасы көрүлөт. Мындай санкциялар жашы жете элек окуучунун ата-энесинин бирине, эгерде ал эрезеге жеткен болсо, окуучунун өзүнө колдонулат. Мектеп мугалими Туюнбу Куштарбек кызы азыркы учурда окуучунун терс жүрүм туруму байкалса, ата-энеси менен сүйлөшүүгө аракет кылабыз дейт. Биз биринчи мектептин ошол класстын класс жетекчисине кайрылабыз, ошол окуучуну ичине тартипке салып коюңуз деп. Эгерде ал класс жетекчиге дагы баш ийбей, ушундай дагы бир өзүнүн немелерин көрсөтүп атса, анда бир организаторго кайрылабыз. Андан кийин соцпедагог бар, андан кийин завучка кайрылабыз. Эгерде ошончолук эле дагы деле чектен ашып баратса, анда ошол директорго чейин алып барабыз да. Анан эгерде директордун дагы сөзүн укпай атса, анан атайын мектепте идеян деген бар, ошолорго кайрылабыз, ата-энесин чакырттырабыз. Ушундай чараларды колдонобуз. Мугалимдердин макамын көтөрүү үчүн даярдалган долбоор колдоо тапса, укук бузуулар тууралуу ишти кароо, айып чараларды колдонуу ички иштер органдарына жүктөлөт. Мындай чара колдонуу окуучуларды тартипке салат дешет шаар тургундары. Буга оюм туура эле, анткени биз ушул мугалимдин статусун көтөрүш үчүн ушул талапты пайдаланышыбыз керек. Анткени азыркы күндөгү жаштар эми үй бүлөлүк шартка байланыштуу ата-энени деле биз туура эмес тарбия берди дей албайбыз. Анткени көбүнчө ата-энеден көрө азыркы жаштар телефонго байлана алышпады. Ошол себептен ошол 1-2 жаза колдонсо, алар өздөрүн самостоятельно оңдой баштайт да. Мугалимдерди шылдыңдаса кылмаш керек да. Илгери бизди шылдыңдамак турсун урса деле айтпайт эле эч кимге. Азыр эми балдарды ата-энеси болушуп атат да, ошого. Болушпаш керек. Ошентип тарбиялайт да. Нейтралдуу карайм го. Үйдөн тарбияны жакшы берсе, бул мыйзамдын кереги деле жок. Ар ким өзүнүн бала чакасын караса, бул мыйзамдын бизге кереги жок. Үйдөн тарбия берсин. Менин оюмча, билбейм, мындай жаза колдонгон туура эмес. Ата-энелер тараптан көбүрөөк тарбия берилиш керек. Ошондо токтойт го. Наказание кылыш керек да. Мугалимдерди шылдыңдасанан кийин жаш балдар ону караш керек да, туура эле. Ош билим берүү институтунун жетекчисинин орун басары Тынчтыкбек Досмуратов аталган мыйзам долбоорду колдой турганын билдирди. Ошол эле учурда эки тарапты бирдей кароого чакырат. Мугалимден да, окуучудан да ката кеткен учурлар болорун эскертип, коомдук талкууда мыйзам толук кандуу иштегидей кылып караш керек дейт. Чыгармачыл мугалим болсо, сабагына кызыктыра алса, мындай шылдыңдоолор болбойт көбүнчө. Эми бул менин бир тараптуу оюм эмес. Эки тараптуу мындай ойлогондо кемигинде да бар, кертигинде да бар дегендей, мугалим дагы сабакты кызыктуу өтсө, ошого жараша аброй, ошого жараша сый табат. Бул жакта мугалимдин да бир аз маселеси болушу мүмкүн. Муну дагы сөзсүздүү адилеттүүлүк, калыстык үчүн айтып коюш керек. Баланы окутуу албетте бул мектептин да милдетине кирет, бирок ошол эле учурда билим берүү. Ата-эне дагы өзүнүн милдетин баягы талап эле кыла бербестен өзү дагы милдетин туура түшүнүш керек жана муну амалга ашырыш керек. Акыркы убакта мугалим менен окуучулар айтышып, шылдыңдаган видеолор тарап, мугалимдер жумуштан алынганы соц тармакта кызуу талкууланып келет. Ошол эле учурда өлкөдө мугалимдердин жетишсиздиги да чоң көйгөй жаратат. Мисалы, Ош облусунда эле 1000ге жакын педагогикалык кадр жетишпейт. Зыягүл Болот кызы, Азам Бузреков, ТМЖ жаңылыктары.